Бул окуяны Темир Назаров, Темир Назаров, Болот Назаров боюнча өзүңүздөргө Болот Темиров мен сизге толук маалымат берейин деп айтып атпаймынбы? Бул боюнча тергөөсүн аларга карата улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп жатат, өзүңүз билесиз. Ал эми ошол наркология алып барып жанагы текшертип атканда видеосу ички иштер кызматкерлери тарабынан чыгып кеткен маалымат боюнча биз сунуш келтирип, ал боюнча менимче эки кызматкер жазасын алды ички иштер министрлигинен. Ал эми жанагындай өздүк жашоосуна кийлигиши, видео коюп тарткандары боюнча, интимдик жашоо боюнча бизде азыр катталып прокуратурада текшерүү алында турат. Эгер бунун баардыгын кылмыш козголот, биз аягына чыгарабыз. Ал боюнча биз өзүбүздө текшерип атабыз. Жарандардан да арыз келип түшкөн, ошо Темировдун өзүнөн да арыз келип түшкөн, карап бергиле деп. Шаардык прокуратура тарабынан текшерилүүдө бул. Жыйынтыгын билдиребиз. Андан кийин сиз айтып кеттиңиз, гарантия бересизби, же болбосо экинчи кайталанбайбы деп. Мен башында жооп бердим го. Бул Кактус медиабы же Темир кандай эле аталышы? Темиров лайфпы же башка блогерби? Эгерде мыйзамды бузса, мамлекетке кызыкчылыгына каршы кылса, же жарандарга карата кылса, башка эле жарандар, кызмат адамдары сыяктуу жооп бериш керек. Кол тийбестик жок да андай. Ошон үчүн баардыгыбыз жоопкерчиликте болушубуз керек. Жарыяланган материалга силер жооп беришиңер керек. Жасаган кылмыш аракетине жарандар, кызмат адамдары кызматынан аша чапса жооп бериш керек да. Бизде ошондо мыйзам иштейт. Оюңузду аягына чыгарыңызчы, не дейин дедиңиз? Здесь вопрос был в том, что именно ГКНБ сейчас просит. Законопроект боюнча. Законопроект боюнча кече бизде жылдын жыйынтыгы болду. Бизден кызматкер катыша албай калды. Жогорку Кеңеште каралыптыр. Менин маалыматым жок, карайын. Мен жеке оюмда жеке жашоо тыңша сөзсүз түрдө бул соттун уруксаты менен болуш керек. Кандай максатта ал законопроект киргизилди, мен таанышайын. Ал биздин өздүн ойду билдиребиз. Себеби дегенде адамдын укугу кол тийгиз болуш керек. Адамдын жашоосу эркин болуш керек. Анан бул маселеге соттун санкциясы менен гана жол берилиш керек да. Бул мезгилинде талабы, мыйзамдарда ошондой.